көрчүлөр, бүгүн ушул кооздуктун баарын чийген, проектировать эткен, жана архитектурасын полный өз мойнуна алган Руслан Байкеден мынакей кененирээк ушул маалыматты айтмакчыбыз. Анан бир нерсени айтып өтөйүн. Камера деген өзгөчө бир сүрүү берип коет. Ачык эле айтканда, аны көпчүлүк адамдар түшүнө бербесе керек, бирок камера алдына келгенде эле бир аз башкача болуп дегендей. Бүгүн Руслан Байкеден сурадым, вообще тартынбаңыз деп, себеп дегенде жашоодо өлө сонун собеседник, анан камерадан кичине сүрдөбөңүз, коркпоңуз, өзүңүз жашоодо кандай болсоңуз ошондой болот деп. Ошон үчүн бүгүн бир аз чаңдуураак маек болот. Ошон үчүн ошого даярдык болуңуздар, лайкты басып койсоңуздар болду. Көрдүңүз кандай кандай заряд бердим аке. Сразу ошон үчүн кенен жашоодогудай эле дегендей. Атайын келдик баке. Көл. Жаздын экинчи күнү сонун аба ырайы, прям атмосфера сонун болот. И ушул эле нерсеге кошумчалап элдин баарын ушул атмосферага тартып кетели. Ысык көл. Сонун бир эс алуучу жай. Кантип ойго келип калды? Именно ушул стилистикада салабыз деп. Эми бул идея биздин Кыргызстанда, мисалы, негизи эле бизде эме жана көрө турган жерлер аз болгондуктан, ушу келген туристтерге мындай бир кызыктуу жерлерди көрсөтүү максатында ушу биздин кыргызский колорит менен дүйнө жүзүндөгү дагы архитектураны кошуп, бир ансамбльда чогуу көрсөтөлү деген себептен жаздык да. Бул жерде, конечно, дагы башка кишилердин жардамы менен дагы биздин кыргыздын орнаментин түшүнгөн, кыргыздын каада салттарын түшүнгөн кишилер менен кеңешип отуруп, анан ушундай бир кооздукка келип чыктык да. Аны эми өзүңөр баалайсыңар дегенде биз көрсөтүп беребиз, андан кийин эми силердин бааңарды эми дальнейший угабыз да буюрса. Анда эми бул жерде азыр биз пирсте турабыз. Пирс өтө сонун стилде жасалыптыр, бирок бул менен силерди өтө катуу таң калтыра албай туруш керекпиз. Ошон үчүн сразу эле шок кыла турган бир жерге алып барабыз. Андан соң кеттик. Мынакей достор, бул кооздукту көрүш үчүн операторубуз мындай эле жылып койсо эле көрөсүздөр, эмне экенин түшүнөсүздөр. Мен Чалкаманын кетирген жери. Сахнада турабыз. Концертный зал и артта байкаңыздар. Артта картина маслом. Ошо мен бул жакка келип интервью кылабыз, анан ушул жерде обзор кылабыз дегенде интернеттен карап көрсөм, бир-эки видео таптым, биякта чыгып сүйлөп атышат, артта көл турат. Мынакта көрүүчүлөр үчүн бул ошондой орусча айтканда взрыв мозга да. Кантип деп. Кимдин идеясы? Бул негизи идея мындай келип чыкканда, бул пляждын өзүнүн бир формасы. Баягы биз үйлөрдү жасап баштаганда ушу формасы ушундай келип чыкты. И отуруп эле ушу көрүп калдык да, ушундай бирдеке суранып атат да. Ушундай бирдеке болуш керек деп, анан эмне кылабыз болуп, ушуну амфитеатр кылбайлы, ушу элдерибизге мына культурный жагынан бир көтөрөлү деп, мындай ушу ар кандай концерттер, ар кандай жанагындай театральный постановкалар өтүп элдин баягы культурный жагын көтөрсө депчи. Ошол идея менен келип анан ушуну жасап чыктык да. Мында оформлениясы вот силерге жана айтып өткөндөй эле ушу Ташкул Керексиздин жардамы менен жасалган да. Албайке ушу кыргыздын ушу орнаменттерин, кыргыздын нукура эмелерин жакшы түшүнгөн киши экен. Чечмелерин, анан ошо менен кеңешип, Албайке өзү жардамын ушул жака чоң салымын кылып кетти да. Мен эми көп чет өлкөдө окуган үчүн көп биздикинде мен изучать эттим, бирок ушул ал кишидей жасай албайбыз го дейм да. Ошо аргасыз болдук, ошо Байке менен иштешип, анан жакшы бир ушундай немеге келип чыктык да. Общий канча адам батат бул жерге? Жерге 2000 киши батат азыр. 2000 киши. Отургучтар менен эсептегенде, отурбай мындай стоячий болсо анда көбүрөөк киши батат да. 2,5 чейин. 2,5 чейин батырса болот. Ал жакта уже бир мероприятиялар өттүбү? Бул жерде биздин игры кочевников, көчмөндөр оюнунун культурный части биякта өттү. Именно жана фольклорный, илгерки ырлар, илгерки жанагындай көйнөктөрү, кийим кечелери ушул жактан көрсөтүлдү да, модасы көрсөтүлдү, ошо илгерки кийилген дүйнө жүзүнөн келип ушул жерден көрсөтүшкөн. Кандай сезимдер болот экен, дүйнө жүзүндөй толтурагы элдер келип, эми
түрк тилдүү элдер болсо деле, башка жактан делегациялар келсе деле, ону көргөндө мындай реакциялар кандай болду? Реакциялар аябай жакшы болду. Бул жерде даже жана эмеде өткөн бияктан Олимпийский комитеттин президенттери чогулган дүйнө жүзүнө. Ошондо да биякта Алиеванын кызы келип, бул жерден Кыргызстан көл жөнүндө ыр жазып, ушул жерден арнап өзү ушул жерден окуп кеткен да. Алардын дагы аябай восхищениясы аябай катуу болгон. Тиги анан эми как мен биякты жасагандыктан, ушул жакта жасап жүргөндүктөн, конечно, биздин эме ичибиздеги Мындай сезимдер башкача. Сезимдер башкача, конечно, көтөрүлүп мындай аябай кандай десем, коопсузданып дегендей, кандай дейт эле? Толкунданып, аябай эле толкундандык. Конечно, сен жөнүндө мындай сен жасаган жерлериң жөнүндө жакшы айтып атса, жакшы эмелерди аласың. Сүйүнүч болот да ичиңен мындай. Канча убакыт эледи ушул полну чийип чыгыш проектти? Эми проект чийиш мындай 1-2 айлык иш деп койсок болот. Аябай четко, детально чийгенибиз. А так самый главный идеяда. Идея болсо, аны бат-баттан чийип кете бересиң. Баягы илхом келгенде кете берет. Токтоно албай каласың, тамак да жебей каласың. Үйгө да барбай каласың, үйдөгүлөр көрбөй калат. Эмне кылып атасың дейт. Ошол моментте мындай колдонуп, илхом келгенде колдонуп кеткен эң туура негизи да. Ошол убагында чийип салыштыр түрүндө сурап баарын жазып кетесиң. Бизде да ушундай да, мисалы бир сценарий жазып, идея жаккан болсо, бир 5-10 мүнөттө бүтүп калат, а если жакпаса, ары чийгилеп, бери чийгилеп тартсаң да так детально болсо эми ал уже көп убакыт алат да. Биз главное ушул идеяны жоготуп ийбеш үчүн агасга түшүрүп калыш керек да. Түшүрүп калдык, ошо менен кеттик да. Башында ушул негизи мындай боз үйлөрдү эле коелу дегенбиз да, негизи башында. Ошо боз үйлөрдү койгондон кийин дагы бирдеке суранды. Ушундай кете берди да, артынан тиги чыгып, бул чыгып. Анан эми ушундай маанилүү бир жакшы немелер, жакшы майрамдар, ошо эмелер өтүп турса биякта биз үчүн абдан эле кубанычтуу болот. Ошол эми биз деле анын баарын мисалы эл үчүн тартуулап берип атабыз да, мисалы биякта. Мына бияктын кожоюндары эме ошол концерттерди өткөндө мына бекер эле берет да. То есть бул жакта эгерде маданий иш-чаралар боло турган болсо, эч кандай арендасы жок. Эч кандай арендасы жок. Бекер беришет. Демек жайдын эми эл үчүн да баары биякта. Зачем мындай кооздукту сактап жатып алган болбойт. Анан көп киши келет, мисалы, көп мына үйлөнүү тойлору да келип ушул жактан өткөзүп кетишет. Биякта мына бул чоң боз үйүбүз как ресторан катары колдонулат. Аякта да мындай тойлор өтөт. Аякта 150 кишилик боз үй бар. Ошол боз үйдүн ичинен өтөт. Той-пойлор өтүп калат. Анан биякта да мындай концерттерин беришет, сүрөткө түшүшөт. Көп киши келет сүрөткө түшкөн. Иностранецтер көп келет. Чет жактан келгендер да көп. Баягы ушул Кыргызстанга көрсөтө турган нерселерде, мисалы, биздин мына көлдө Чолпон Атада рух ордо бар. Андан кийин тиги ачык асмандын астында таштагы сүрөттөр. Анан калганы бүт тоодо го дейм мындай. Тоонун кооздуктарын көрүшөт, көлдүн өзү. Бияктагы бир ошондой достопримечательность болуп калышы биз үчүн аябай эле жакшы болот да. Боз үй деп калдык. Бул жакта көрдүңөр дагы, көзүңөр биротоло элестетиш үчүн 1-2 кесим үзүндүлөрдү көрсөтүп коебуз, а биз болсо акырындан боз үй жакка бара беребиз. Биз айтып өткөн боз үй ичин азыр масштабты бергенге аракет кылып көрөбүз, бирок бул жерде туруп, ушул жерден өз көзүңөр менен көрбөсөңөр, толук элестетүү мүмкүн эмес го дейм да. Эми биякта да мына айтып өтсөк, мына биздин Кыргыздын нукура ушу кооздуктарыбызды көрсөтөлү деп биздин сыймыктарыбыз да мына Кыргызстандын Чыңгыз Айтматов менен Саякбай Каралаевдин дагы сүрөттөрүн койгонбуз. Атайын элге тааныдык болгондуктан ошол бияктын дагы эме ичиндеги ушу жасалгасынын баарын жанагы мен айтып өткөн Ташкул байкебиздин дизайны ошо бүт кийизден жасалган, биздин Кыргыздын именно ушул жактан чыккан материалдар бүт ушул жактан чыккан нерселерден жасалдык да.
Негизи бул биздин биякты жасагандын жасалгалары негизи бүт полный экологически чистый продукттардан жасап атабыз да. Ошо жыгач, темир, айнек, анан мындай химия колдонгон жокпуз да. Ошо биздин өзүбүздүн эмебизди, экологиянын бузбайлыгы. Ошон үчүн баягы бияктагы материалдарды көрсөңөр бүт экологически чистый материалдар да. Сонун экен. Бул жерде кандай болуп калат ушундай мейман тосоо боюнча? Биякта ошондой конференциялар өтөт. Мындай десек кандай бир жана үйлөнүү тойлору чакан кичинекей. Биякта 150 киши баткандык себебинен мындай көп эмес. Кичинекей мындай той топурлар болуп турат да. Негизгиси биякта мындай чет өлкөдөн келген чоң конференцияларга деп салынган да. Көп биздин Кыргызстанга пайда келтире турган бир келишимдер түзүлөбү. Ошол бир максат менен жасаганбыз да. Келгенде кыргыздар ушундай экен. Кыргыздын бир өзүнүн ички дүйнөбүздү ушул жерде мындай өзүлөрү да сезип кетиш. Чагылдырып коюш, анан ушундай болгон экен да деп. Элдер түшүнүп кетсин дегенибиз да. Эң таң калыштуу азыр бул жакта болот. Себеп дегенде Европа менен Европа архитектурасы менен биздин кыргыздардын байыркы архитектурасын кошкондо кандай композиция чыгат экенин азыр көрсөтөбүз. Боз үй и ортосу уже кандай финский болуп калат же? Жок, бул уже орустардыкы да. Бул российский стиль. Бул ушул эң проблема ушул боз үй менен жыгачты кошуш болду да. Боз үй биздики мындай статический, ал кыймылдабайт да мисалы. Жыгач өмүр бою кыймылдап турат да. Анан экөөнү кошкон жерибиз мындай тоже бир инженерный бир решенияга түрткү берди да. Потому что бул боз үй тура берет, кыймылдабайт. Бул үй болсо кыймылдап турат. Бул жыгач деген эме да, живой материал. Ал кышындан көбөт, жайында кайра кичирейет да. Ошол моментте биз ошол жака резиновый эмелерден жасадык да, мисалы. Кошо кыймылдап тургудай болчу. Потому что азыр бул суулар агат, суулар кирбеш үчүн ошонун баарын биз ойлоп таап, муну уже бияктан өзүбүз чечим менен чыгап жасадык да. Амал качып кутулган жок. Ошол анан ошо орустардын культурасын биздин кыргыздын эме менен интеграция кылып жасаганга аракет кылдык. Мындай силердин баалооңорго калтыралы. Башкы максаты кандай болот? Ошондо мисалы, допустим, Россиядан бир туристтер келип калса, условно, Ысык көлдү көрөбүз деп. Вроде бы өздөрүнө да жакын, бирок туруп эмеде туруп кыргыз колоритке. Мындай Россиядан өзүндө деле жок да азыр. Мындайбы? Аны да биз уже биякта кыргызчалап, өзүбүздүкүн кошуп кеттик да. Анан бул болсо юрта деп боз үйүбүз. Как зал катары да. Колдонулган да. Ар жакта спальнялер бар, спальнялер жыгачтан. Конок тосуу жерлерибиз боз үйдүн ичинде да. Аны да азыр ичинен бир көрсөтөбүз сизге. Достор, боз үйгө негизи мындай ачып туруп эле кирип кетчү эле азыр. Уже 21-кылым. Бир аз технологиялар өзгөрүүнүн жардамы менен. Кел, кириңиз. Жүрүңүздөр достор. Кириңиздер. Мына биягыбыз кухня. Биякта мына уже орустардын эмеси менен жасалган. Биякта даже краскалары экологически чистый краскалар. Майдан, анан суунун кошуму менен жасалган. Биякта ал краскадан жыт да чыкпайт. Бул краска менен оюнчуктарды да краситься болот. Кичинекей балдар оозуна салып баягы. Зыяны жок да. Эч зыяны. Токсичный эмес. Вот. Биякта мындай мини конок тозмой жер. И дальше кетсек. Эң кызыктуусу. Була биздин боз үйдүн ушу кире бериши. Бул болсо боз үйүбүз. Боз үйдү да мындай биздин кыргыздын сүрөттөрү менен
кийиз менен. Бул кийиздер да бүт колго жасалган жердеги. Бул эмелерди өзүңөр билесиңер. Буларга мисалы буга мисалы 100 жыл болгон. Туш кийиз деп койчу эле. Туш кийиз. 100 жылдык бе? 100 жылдык. Катуу. Бир кылым болуп тур да. Бунда болсо даже жылы жазылуу. Бул да туш кийиз 79-жылкы экен. 79-жылкы. Вот. Так, эң кызыктуусу түндүк. Бул да түндүгүбүз. Вроде бы ачыктай көрүнөт, бирок айнек менен, Ал айнек менен жасалган. Сен жарык жакшы түшөт экен бул жактан, үстүнө жууп туруш проблема эмеспи? Биз мисалы жууган жокпуз, өзү жаан менен өзү тазаланып турат да. Бияктан да светти куюш койчу. Кыргыздын сандыктары, биякта да эми баягы эмелер, детальдар да толо элек. Бирок кыргыздын эме нукураны кандай десек, малземеси менен дечү эле. Биз да кыргызчадан кыйратпайбыз, бирок маанисин түшүндү көчөт дейчи. Кыргыздын нукура буюмдары. Буюмдар менен толтурулат. Бияктагы баягы музей сыяктуу болот да анан кийин. Баягы келгенде элдер тоже жаңа чет өлкөдөн келген кишилер как достопримечательность сыяктуу келип көрүп, суктанып, көп Кыргызстанга пайдалуу чечимдер чыгат деп ишенебиз да. Эң кызыктуусу, бир да боз үйдө мындай жок болуш керек. Мындай көлдү карап, ачып. Керемет достор. Биздин кылым караткан боз үйүбүз азыр жаңы технологиянын жардамы менен бир аз болсо да кооз болуп калды. Бул албетте дизайнерский чечимдер, бирок башкача көрүп берип коет экен кадимгидей. То есть өзүңдү вроде бы боз үйдө отурасың, үйдө отургандай да. Билем, ощущение мындай экөө бири-бири аралашып кеткен сезиндим. Биякта жатаканабыз. Бияк спальня болот. Кичинекей чакан спальня. Ото чистый жыгач. Биякта мына абасын өзүң сезип атасың. Жыты, абасы өзүң көргөндөй. Климаттык мозуль сразу. Жайында келип бир жатып конок болуп кет. Жайында эмес, съемка бүткөндөн эле калдым окуп жатат. А то кийин Руслан байке жайында келип кетти деп жүрбөйбү. Стиль Дикий Запад го? Стиль бул Post and Beam деп коет. Буну Канадада жасайт да. Канадский стиль. Ушундай колонналарды ушу эмеден, ушу жыгачтан жасап, чоң-чоң жыгачтардан жасалат. Калганы болсо бул жыгачтын баары бүт Россиядан келген. Россиядан заказ кылып, эң северный жагынан Сыктывкардан алганбыз. Жылууну жакшы кармайт. Очень плотный жыгач. Ошол жактан алып келдик. Сизге башында айтып өткөндөй, бияктын баары бүт экологически чистый продукттардан. Жыгач, таш, темир, айнек да. Башка эч химия жок. Азыр эми архитектураны үйрөнүп атканда, материалдарды полный үйрөтө, из чего как делается деген. Материалдар, конечно, биз мен биякты жазаардын астында өзүмдү аябай изучать эткенбиз да, анализ кылып. Кандай кылсак эми элдин баарында азыр мына пандемия башталды, анан көп деле оору сыркоодон алыс бололу деп. Ден соолукту көп ойлогондуктан ошо экология тарталы дедик да. Анан биз үлгү болсок, баары мындай ушул тараптан кетеби деген ой менен да. Элге үлгү бололу дедик да, ошондой экологически чистый.
даже мына жыгачтын ичинде мына уктаганда адам кадимкидей башкача эс алып, ичиндеги абасы башкача болот да. Эми уктаган үчүн уктай элекпиз го, бирок чай ичип отуруп деле мына сразу ауыраны сезеткесиң. Орусча айтканда жанагы давка жок экен, Биякта өзүң кенен алат экенсиң, билбейм, организм. азыр мына суук, сен отуруп көрдүңөр, ичи кандай жылуу да. Мына эч утеплитель жок, жанагындай ал да химия да. Биз аны да колдонгон жокпуз да. Орустар баягы илгертен бери тоже жыгач эле үйдө жашашкан. Алардын деле азыр деле барганда, мисалы Сыктывкарга барып келгенде, аякта деле ошо үйлөрү мына 300-400 жылдан бери турган үйлөр бар да, ошо жыгачтан жасалган. Таң калыштуу да, мисалы чирибей турат до сих пор жашагандар бар. Ошондуктан эми бул дагы баягы биздин балдарыбызга, неберелерибизге да калып, биз деле баягы жасаганда бир көпкө чейин калсын. Дизайн жасаганда негизи 5-10 жыл эмес, 50 жылга алдыга ойлош керек да. Минимум. Потому что азыр мен жасасам, эртең эскирип калса, бул уже бүттү, эч кимге жакпай калат да. Биз ошол жагын караш керек да. Бул 50 жылдан кийин дагы актуальный болуш керек да. 100 жылдан кийин да актуальный болуш керек. Ошого баягы басым жасайбыз да. Англияга барсаңар, канча кылымдардан бери турган зданиялер бар. Ал деле азыр барсаң эч кандай эме жаңы стройкаларга эч кандай эме бербейт. Бизде деле Караколдо эме бар го, мечит бар го. Ал деле ошо бойдон мисалы. Канча кылымдан. Ал наоборот притягивающий болот да, баягы элге. Бул деле бул кийин калып калса, мисалы мен үчүн сыймык болот да өзүмө да. Мен атым чыгып, мисалы ушуну жасап кеткен жер өртөгөн эмес, мындай чыккан да. Мына ичи дагы ошол эле канадский эмеде жасалган. Биякта биз мындай бир паб сыяктуу, баягы ирландский пабтар болот, шотландский пабтар болот, ушу сыяктуу да. Бирок бияк биз мындай кылалы деп атканбыз, биякты мындай кафетерия кылалы дегенбиз да. Кофе кылып, башкача бир эмеде отургудай кылыпчы, элдин атмосферасын. Ошону баягы келгенде Англиядабы же каякта отурганын билбей калгандай болупчу. Мисалы эми мындай өзүңөр карагандай вид көлүбүздүн көркүсү, бияктагы отурганда башкача аураны алып, башкача атмосфераны сезгенге да. Камерадан бираз тартууну баягы сүйлөсүң болот, бирок жашоодо сүйлөшсөң ушундай жеңил адам, таң каласың. Орустар айткан го, мындай приятный собеседник. Маектешкенге любой темада, искусство болобу, башка болобу, сразу сезилет, аурасы жеңил, сонун. Жеңил Руслан аке. Ощущенияны толук берейин деп атам. Дизайнерлердин да көрбөйсүңбү? Эмгегин толук түрдө баалаш үчүн өздөрү да кетет да көтөрөт. Толук бааласын дедим да. Канчалык болду эми? Джон Рокфеллер. Батыраак байып кет сразу окуп туруп. Мен уже эле баймын. Алгы көргөлө. Мощный экен. Кайф. Мен да сенин жаныңа отуруп маектешсек болот да эми. Сиз муну окуп койгонсуз да? Аны окуп койгонбуз уже. Түшүндүңөр да? Көп жакшы сөздөрдү айткан, көп жумуштарды аткарган. Кызыгып окуп койгула. Болбосо жок дегенде бир жарым саат бөлсөңөр, YouTube'да өмүр баяны бар. Эмне жумуш менен алектенген, Американын экономикасына кандай салым кошкон билесиңер. Дизайн, архитектура түзүп атканда эң кыйыны эмне биринчи? Идея, чертежбу же биринчи очередь идея го дейм. Материал табылат, э? Материал табылат. Сенде идея болгондон кийин негизи любой эле мына силерде деле мисалы идея болсо шар кетет го жумуш. Ушу биякта деле ошондой. Мисалы эң башындагы кайсы направленияда кетебиз, ушул бир эмени чечип алмайынча иш жүрбөйт. Мисалы такалып отуруп, Англияныкы вот исторический, тарыхый нерселерин көп жакшы сактап калышкан. Погодасы начар. Погодасы эми да күнүнө бир 3-4 жолу өзгөрүп турбаса, постоянно зонтигиң жаныңда болот.
А так негизи айта кетсек, эс алып барган жерлердин баары жакшы. Турист болуп барган жерлердин баары жакшы. А жашаганга баягы Кыргызстандан өтөр жер жок да. Себеп? Себеп Кыргызстандын элинин пейили, ушу бизде да ачык маанай жакшы элдер да. Мындай бизде деле мындай айтпайбыз, грустный жүрөт депчи. Бизде мындай бактылуу кишилердин саны көбүрөөк болуш керек дейм да. Эми просто могу акыркы эмелер, жагдайлар может быть влиять этип атат баарыбыздын эмебизге, настроюбузга, настроенияга, маанайыбызга ошо кичине мындай. Бирок ал убактылуу да. Ама Кыргызстандай билбейм, мен ушу канча жерде жүрдүм, бир жакта калып калайын деген ой болгон эмес да. Биякта келип, биякта өзүмдүн жеримде жашайм, өзүмдүн жериме пайдамды келтирем деген ой болчу да. Ушу канча жерде окудум, окуп ошол билимимди ошол жака иштебайм дегем да. Бияка келип салымды кылам деп, ошондой ой менен жүргөм да. Ошондон биякта Кыргызстан эмне десем, мен көп досторум бар, чет өлкөлүк. Бияка келип өзүнүн гражданствосуна отказ берип, биякта калып калган. Анан эмнеге аяка баратасыңар деп менден сурашат да. Мен деле жооп бере албайм, потому что мен да биякта калгым келет. Баягы чет өлкөгө жулунуп кеткенибиздин ал суроого мен да жооп бере албайм да, мисалы. Достор, сиздер үчүн даярдалган атайын репортаж ушу менен соңуна келди. Эмне үчүн тарттык? Себеп дегенде Ысык көлүнүн жээгине ар дайым жыл сайын келип эс алып кетебиз, бирок байкасаңыздар көргөн эле нерселерди көрүп келчүк. Бүгүн сиздерге мындай жаңы бир нерсени тартуулагыбыз келип кетти. Бул жактан сизге өзгөчө рахмат. Себеп дегенде Бишкектен бери келип убактыңызды бөлүп бергениңизге бир рахматыбызды айтабыз. Анан эң башкы рахматыбыз бул негизи эле кыргыз колоритин чагылдырып, дүйнө архитектурасы менен кошуп, ушундай көлдүн жээгине кереметтин үстүнө дагы бир коозук кошуп бергениңиз үчүн өзгөчө рахмат. Анан жалпы биздин көрүүчүлөрүбүздүн атынан, жалпы биздин жамаатыбыздын атынан кааларыбыз мындай долбоорлордун дагы далайын ишке ашырыңыз жана Кыргызстанды архитектурасын дүйнөгө таанытуу боюнча жумушуңуз токтобосун. Чоң рахмат. Силерге да рахмат, чоң. Көрүшкөнчө саламатта болгула. Буюрса дагы көрүшөбүз сөзсүз. Андыктан сиздер менен азырынча коштошобуз, бирок Руслан байкенен дагы бир кызыктуу маек болот. Аны жакын күндөрдө биздин каналда көрө аласыңар. Көрүшкөнчө.